Өчүрүп латын алфавитин алып келишкен. Азандарды түрк четесинде баштаган. Ошондо балким алхамду деген элхамду деп окутуп, айтор бузган аракет кылышкан, бирок алдыр өтүп кетти. Эрдоганның келүүсү менен азыр араб тилин мектептерде милдеттүү окула турган кылып программа кирди, алхамдулилла. Негизи түрктөр ислам жок эч ким эмес болчу. Мусулманчылыкка чейин бир түрк деген эч ким этибар калбайт деле болчу. Булар ислам менен болду, исламды таштап жиберип кайра кор болду. Кайра ислам менен гана жогору көтөрүлөт, ошого багыт алып ачат азыр. Түрктөр дегил адамдардын бардыгы кайсы ислам менен гана көтөрүлөт, ислам таштаган болсо жок болуп кетет. Жок болуп кетишти, кадырын жоготту. Дүйнөнүн баарын башкарган Осман империя алы келбей калды эле, эми кайрадан динине багыт алып келип атышат, кайрадан Кудайым кадырын көтөрүп атат. Хадистерде айтылат, кыяматтын белгилеринин бири мусулман болгон Истанбул кайрадан капырлардын колуна өтөт деп. Бирок кайрадан алынат, бирок согуш эмес, такбир менен гана дейт. Билбейм, бул хакыйкый жанагыдай болуп басып алабы? Анткени христиан дүйнө сөздөрүнүн мурдагы борбору да булар. Москвада мурдагы борбор ошол Истанбул болуп турган. Ошону кайтарып алгысы келишип айтор ушундай болушу мүмкүн да. Бирок кайра алынат, ал такбир менен гана, согуш болбойт ага. Мен ишканада кампачы болуп иштейм. Начальнигим айлыктан сырткары списанный не деген? Жок, списанный дейт. Списанный. Материалды сатып акча берет, мага адал болобу дейт. Списанный. Баракат чыккан дейт. Эми берип атса адал болуш керек, анткени ошо менен айлык аз болуп, ана ошо менен толтуруш керек болсо керек. Анткени кээ бир немелерде айлык аз, бирок тамак аш берип турат. Кээ бирлер жол киресин төлөп берет, кээ бирлер машина коюп берет. Ошондой болуш ыктымалы бар. Аялым менен кошулгандан кийин шейшеп булганып калса, гусул алып келип, ошо шейшепке жатсам, гусул кайра алыш керекпи же гусул бузулабы же бузулбайбы? Бузулбайт. Бузулбайт болгон ошол жер жууп коюш керек болду. Денеге жууп, анда жас болот дагы, ал жууш керек. Же кургап калса укалап койсоң дагы боло берет. Гусул бузбайт. Шам намаздан кийин 4 рекет нафил намаз окусаң, 12 жылдык ибадаттын соовун берет деп пайгамбарыбыз алейхиссаламдын хадиси бар эле го. Бар окуган мушкаттан. Ошол нафил намаздын атын айтып коёсузбу жана нафил намазга турганда кандай деп ниет кылабыз? Ауабин, Ауабин намазы, ошо нафил деп ниет кылабыз. Ниет кылдым ушу 6 рекет нафил намаз окумакка деп. Кааласаң шамдын 2 рекет сүннөтүнөн кийин 4 рекет окусаң болот. Жакшысы 6 рекет бир салам менен окусаң дагы макул, же 2-2 кылып окусаң дагы болот. Ауабин намазы шамдан кийин окулган намаз, ошол учурда зуха намаз окуганда айтылына берет. Ауаб деген эмне? Кудайга көп тооба кылуучу деген сөз. Ауабин өтө тооба кылгандардын намазы деген сөз. Түштү кимге жорутуш керек дейт. Түш жоругуч фатва деген бөлүм жок, атайын. Ошо жакшы адамдарга жорутуш керек, сага ниети түз, сени көрө албай тургандарга эмес, сенин жакшылыгыңа сүйүнүп, жамандыгыңа күйүнгөн адамга жорутсаң, ошол түз жоруп берсе жакшы болот. Ичтарга такыр жорута көрбө. Ислам түш жорулары сыяктуу китептерден жорусак болот, бирок ошонун көбү эле жалган нерсе. Түш жору боюнча китептердин 90% эле бул соода. Соода сатык эле. Канчалык деңгээлде түшкө ишениш керек? Ал өзүңө жараша. Эгер аферист болсоң, вообще ишенбе түшүңө. Анткени пайгамбардын хадиси бар, адам канчалык туура сүйлөгөн сайын ошончолук түшү туура чыгат деп. Эгерде эч качан жалган сүйлөбөй турган болсоң, анда түшүң дайыма эле туура чыга берет. Молла Хашим деген бар, кече көрсөтүлдү, эфирден кетти. Бүгүн да кайталап берет. Кыргыз молдолору деген передача тартып атабыз биз. Насат медиа. Анан молдолор тартып чыгарып атабыз. Бизде Молда Хашим деген молдо бар, дамлабыз, устазыбыз. Түш көрсө өгү чыга берет да.
Түшүндө муфти иштен кетип калса, баштан бир жумадан кетип калган болот. Кайра бирөө муфти болот, түшүндө көрүп калат. Дагы бирнеке болот, же бирөө өлүп калат, же айтор түшүндө эмне болсо, ошо түшүндөгүдөй эле түзүлө келе, жоруштун да кереги жок ага. Түштө эле угуп койсоң болду, боло берет. Анан мен аны мурда таң калып сурай бердим. Түшүңүз эмне түш көрдүңүз? Күнүгө сурай бердим. Эмне түш көрдүңүз десем, түш көрбөдүм деп. Айтың түш көрдүңүз деп сурай берем да. Кийин ушул хадисти окуп жүрүп, анан ошондо билдим. Анткени Мулла Хашим эч жалган айта албайт да. Сен муфтийсиңби, казысыңбы, чоңсуңбу, кичинесиңби, падышадан айырмасы жок ага. Оюна келген сүйлөп кое берет болду. Ушундай адам. Ошон түш туура чыгат. Ошого сен түшүң ошондой, кандай өзүң билесиң эми. Ташкентте Курандын эң биринчи жазылган нускасы бар деп окудум. Усман радhiyallahu anh окуган жайы атайын барып көрүп келсе болот. Албетте болот, бар. Азирет Усман бир нускадан 4-төгө өтүп, 6 деп, кээ-бирде 4 деп айтылат. Улумул Куранда келет. 4 тарапка жөнөткөн бирөө ошол деп айтылат. Ошол эле болуш керек. Ошону барып окуп көрүп келсе болот. Бирок этият бол, Ташкентте азыр сүрөтүн көрүп тураптыр интернеттен. Кыш дегеним, кышта суук дегеним. Биз досубуз экөөбүз аялдамаларга, маршруткаларга, базарларга, көчөдөгү столба, бактарга пайгамбарыбыздын алейхисаламдын хадистерин, сахабаларын жана аалымдардын айткан тарбият сөздөрүн барактарга чыгарып чаптайлык дедик эле. Бирок эгерде биз хадистерди чаптасак, бирөөлөр келип айырып, же тепсенди болуп калабы деп кыжаалат болуп жатабыз. Кандай кылсак болот? Көбүнчө адамдар ислам десе эле жанагы мыкаачы, террорист деп ойлошчу болду. Ошондуктан ислам бул андай эмес. Бул дин тынчтыктын, тазалыктын дини деген хадистерди чаптасак деген оюбуз бар эле. Кандай дейсиз? Мен каршы болот элем. Ал эми жазганда өчүрүп жазуу жок болуп калыптыр, алхамдулилла. Жазгандарга да каршымын негизи өзү. Жок, андан көрө даават кыл, айт барып. Машыкка чыгып эле сүйлөп бисмиллахир-рахманир-рахим, урматтуу бир туугандар, деп эле сүйлөй бериши. Чаптап эмне кыласың? Астын отурганда сүйлөй, урматтуу бир туугандар деп эле сүйлөй бер ошо. Урушса сөзүң оозуңда кетип каласың, болду. Атигин ал ыргыта берсең эмне кыласың? Жерге түшүп кал, ошончо кереги жок. Анчалык коргулбашыбыз керек. Сүйлө, эгерде ушундай кылгың келсе, бир баня сатып ал, чоң эле сунун жана бирөөнү сатып ал да ошол жерге айына бирден жаңыртып тур. Мен сага жардам берем, муну аят жаз деп мисалы үчүн. Чынбы? Бир аят жаз, арабчасын, кыргызча, орусча жаз, илип коюп, өткөн окуп отуруп, бир жылда 12 аят мынакей. Же жума сайын кылсаң, канча болуп кетет. Ошондой кылса жакшы болот. Банялер бар, бирөөнү сатып ала же коюп алгыла. Ошого дайыма жазып туруш керек. Адам көрүп өтүп калат мисалы үчүн. Телевизордо реклама бериле берсе, балдар жаттап алат. Чыкканда айтып баштайт кичинекей балдар. Ошол сыяктуу болуп хадистерди, калмаларды чыгарып турсаң, рекламалык кылып ошого берсең чыгарат телевизордон деле. Сонун болот. Бирок чаптаганга мен каршы элем. Каза намаздарды кандай окуу тартибин айтып бересизби? Мисалы, канча жашымда намаз окуп баштаганымды билбейт экенмин. Аны тактап жазып алыш керек дейт. Болжолуу түрдө эсептеп көрсөм, аябай көп эле экен. Мынча көп намазды тахажжуд намазынын ордуна ниет кылып окусак болот дейм. Оң окусак болот дейм. Күндүзгү намаздар, мисалы пешин намаздан кийин алгачкы багымдаттын казасын ниет кылып, катар-катарынан окуй берсем болобу. Ушул эле убакытта аср, шам, куптан, витр важыптын алгачкы казаларын окуй берсем болобу. Алгачкы каза намаздар тууралуу календар түзүп алып окуйун деген, ушулар тууралуу түшүндүрүп берсеңиз дейт. Өзүң барын жазып коюпсуң. Аябай сонун жазыпсың, ушундай кылыш керек. Күн чыгып аткан учурда, күн чак түштө турган учурда, күн батып аткан 3 учурда каза намаз окулунбайт. Калган бардык учурда каза окуло берет. Мисалы үчүн асырдан кийин каза окуло берет. Нафил окулунбайт, бирок окуло берет. Багымдат казан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин
багымдаттын 2 рекет сүннөтүнөн 2 рекет парызынан башка нафил окулбай бирок каза окулай берет. Мисалы үчүн багымдат 2 рекет сүннөтүн окуп алдың, анан мешитке келсең дагы көп, үйүн жакын жерде турасың, казан окуй бер, азан айтылганда келип уюу бияка мисалы үчүн. Бирок мешитке келип каза окуба. Илажы болсо казаңы бекитип оку. Тахажжуд оку, башка кыл. Анан болжолдо окусаң дагы болот. Болжолдо окуп өткөзүп коесуң арак ушу. Болжолдун азыраак кылынасың, окуй бересиң, кете берет ошону менен. Эң жакшы. Багымдаттан кийин куптан окусаң дагы боло берет. Кандай кылсаң да десеп болсо эсеп болду. Өзүң жазып коюпсуң. Календар андан бетер жакшы. Куптан намазын 2 рекет сүннөт окуп, витир намазын үйгө барып, түндүн акыркы бөлүгүндө 4 рекет тахажжуд окуп койчумун. Китептен окуп алган илимим боюнча бир таксир айтат, витрди өзүнчө, тахажжудду өзүнчө окуйсуз деп. Мен ойнадан бери витир тахажжудга эсеп, тахажжуд витрге эсепте окуп келгем. Түшүндүрүп бериңизчи. Витир намаз башка, тахажжуд намаз башка. Витир намаз бул важип намаз, тахажжуд бул нафил намаз, кошумча кааласаң намаз. Бирок витир важипти түндүн акыркы бөлүгүндө окусаң, тахажжуддун соогун аласың ошого кошуп. Туруп атпайсыңбы сен? Эң жакшысы астына кошуп окусаң андан бетер жакшы. Сен үйгө барып витир важип окубай эле кечинде түндө тахажжуд 4 рекет окугандан кийин витир окусаң эң сонун болмок. Түндө окулунган болсо ошол тахажжуддун убагында. Сол, ал эмес түндө туруп тахажжуд убагында туруп каза намаздарды окусаң деле ошол тахажжуддун соогун ала бересиң. Маселе уйкуган төшөгүңөн ажырап турганда. Дааватка чыккандагы негизги маселе ажырап бөлүнүү го. Ошол сыяктуу төшөгүңөн ажырап бөлүнүү мына ушул тахажжуддун точкасы ошол жерде. Менин досум сизден бир суроону сурап берчи деди эле. Ал рейсте иштейт. Светтен карыз болуп төлөбөй жаткан адамдардын үйүнө светин үзгөнү барыста кээде жаш балдар, кээде кары картандар чал чыгып, үйдө эч ким жок эле дейт экен. Кээде үй ээлер өзү болуп туруп, азыр акча жок деп төлөбөйт экен. Негизи эле светтен карыз болгондордун светин үзсө күнөө болбойбу? Алар бизди каргашат деп суроо узатты. Анан дагы көп ууру токолдонушат. Ушул болобу? Бир таксир айткан экен, бул свет Аллахтын казынасынан келип жатат, ошон үчүн ууруту колдонсо болот деп. О, көчөдө кыздардын бар Кудайым жараткан. Не, Кудай жараткан деп эле. Кандай? Алтын магазиндеги алтындардын баарын Кудайым жерде жаратып койгон. Бар анда ошол алтын магазиндерге. Анан кармап алсаң, акы түзүп көп суммада штраф салышың керек. Бирок ошол учурда алар акча беришип бизди алдашат. Таныш жок, паралашат деш керек. Бул алдашат дептир. Таныш билишибиз го бир жерден биз тууган бул жана башка ушул сыяктуу. Штраф салсаң аларга кыйын болуп келет. Бергенин алып кетейин десең пара болот, кандай жол тутуш керек дейт. Эми кыйын албетте. Не дейт? Не деген сөз бар? Урбайын дейсин, байкуйсун, урайын дейсин, да бир некесин дегени бар да, ушундай. Унутам азыр. Айтор кандай болот? Мыйзамдар кээде катаал түзүлүп калат. Мисалы үчүн, Грузияда бечара жашаган үй бүлөлөргө атайын справка кагаз беришет экен, ошону барышса, жана талонго, бензинге бергенде ушундай экен. А бизде андай эмес, свет бардыгына бирдей эле. Анан чындыгында ошондой. Бир күн төлөбөй калсаң, кыркылып кетет. Интернетте жүр, жантөрө сатып ал дейт, натенесиникинде светти канча 1000 сом болуп кеткенин эч ким үзбөптүр. Билбейм, биздики эрте менен төлөбөй калсаң, кечинде үзүп коет, барып төлөсөң кайра жандырышат. Штрафтар о, жанагы акылдуу учетчик деген шаркы өчө калат мынтип эле. Мен коркуп турам, кагаз керек, күнүгө сурайм барып алып. Кече төлөп келет, жок мен сурай берем, коркуп калыпмын. 2-3 жолу ушинтип, мына чуркап бойдон барып төлөйм, анан ошентип отурабыз. Ошон үчүн эми эмне кылыш керек эми, карап көрөсүң эми. Бирок пара алган арам. Штраф салсаң кыйыныраак болгон болсо эскертип айт. Дагы ушундай кылсак болбойт деп айт.
Анан такыр эле болбой урдай берсе, анда штраф салганга туура, мамлекет өзүбүздүкү. Бу немистердин мамлекети эмес да, эстер немис дегенде. Өзүбүздүн мамлекет. Анан кыйналып аткан болсо бирек эскертүү бер. Сенде деле мүмкүнчүлүк бар эскертүү бергенге. Ошону пайдалан. Парасын алба, арам болот. Мамлекетке төлөсүң, ошо менен кичине карызынан кутулуп калат. Анан картандыкын үзбө, эскертүү бер, 2-3 жолу айт. Үзбө, жардам бер. Мен аялыма бир талак берип алгам, бирок ошол эле күнү элде жашап жүрөбүз, эч нерсе болбойбу дейт. Бир нерсе болгон ошол бир талак түшкөн. Бир талак түшүп ражый болгон себептен кайра муражаа кылдың, жарашып, кайра ордуна келип калды. Бир талак түшүп жарашкан болосун, дагы 2 талак берсең, омен Аллаху акбар болот. Сакалдын бакенборд тарабынан кыскартса болобу дейт. Бул жагы деген да бакенборд деген, ооба. Аркага тарайсың дагы, бет жууган жердин чек арасын ашканын кырсаң болот. Жана сөйкө салуу шариятка туура, аялдарга мустахаб. Эркектерге арам. Ал сөйкө салып алган, мен жанагыдаймын дегенге ишарат. Мен геймин деген сөз. Онча караңгыда баса калсаң болот деген сөз ошо. Башка эмне деп түшүндүрүш керек? Мончок тагып алгандар, башкалар, шундай мен аламатым ушул деген сөз. Башка айтыш кыйын. Куда сактасын. Азан бар экен, азандан кийин улантабыз. Болобу же киргизсе дейт, болот. Албетте тараткана киргизген жакшы. Болуш керек, шарт коюш керек, душ коюш керек. Анан намаз окуп башка кылып, анан эле ошол туалет 15 метрге барып үшүп калгандар бар. Жок, ошол шарт түзүп бериш керек колдон келишинче. Ал көп деле сарп кетпейт, ысырап кетпейт туган. Майыл жерине барсаң үй салат, үйүн ремонт кылат, жанагыдай, жанагы жылтырак потолоктор коёт, дагы бир неке коёт, бүт баары кымбат. Анан дараткана десең, свети жок. Мага окшогон мындай көзгө толо жигиттер кирсе отура албай турган лык ушундай тар. Суусу жок ушундай. Ошо үйүңүн терезесин коюп эле ошентпейсиңби? Мисалы үчүн, таң каласың. Ошого биз түш керек мусулмандар. Дараткана, жуна турган жер шарт түзүп бериш милдеттүү түрдө. Кыргыз аткана салат. Аткана салганда бул жагы 5 метр, бул жагы 12, аткана салат 12 метр. Анан ондо бир тышка уй байланып турат. Анан $12 машина алат, онусу кардын астында калат биякта. Уйу өзү $1000 болгон. И 1,5 сүт зорго берет. Турат атканасында. Анан кыргыз үй салат, канча 5 кумат үй салат. Анан үй салып бүтүп временке салып, үйдү кулда временке чыгып кетет. Ошондой кыргыздын жашоосу. Анан кыргыз үй салгандан кийин туалет апартып кошунасынын бурчуна салат. Анан эшиги чыттан. Ал чытта жаш балдар барып, жанагы туалет бумажка жок, арчып отуруп, кармай турган жери калбай калат. Эмне деген жашоо ошо? Ошо временкаңы бир жерин бурчка бөлсөң, ошо дараткана болот, сонун болуп, душ болот, ошол адамча болуш керек го кичине. Өзгөрүш керек көз карашты кичине. Айылга барсаң бүт ушундай. Дагана чыкырып, кел айылга кел деп. Барсаң тоңойлуп калайын дейсиң. Эми ошентип эле чоңойгонбуз барды. Анан эмне кылат? Анан жуунгусу келсе, сууну жылытып алып, атканага кирип, уйдешикке байлап, атканага жуунат. Эмне күлүп атасыңар? Ошону көргөнсүңөр, ошон үчүн күлүп. Алдын ала бир нерсени пландаштырууга болобу дейт. Болот, балким ошондой болуш керек. Пландаштырып иш кылыш керек. Көчөгө чыгып эле ялла деп кете бербеш керек. Эртең менен турам, каяка барам, ойлонуп, пландап, жазып, эмнени сүйлөйм. Ал эмес намазда. Биринчи рекетке кайсы сүрөнү кошом, экинчиге кайсыны кошом, мустахаб. Кээ бирлер сүннет важип деп айтат. Анан бул жерде узун сүрө бар экен. Эми салафи туугандарыбыз жөнүндө урматтуу бир туугандарым, мусулман эле болгон болсо махабат менен карашыбыз керек бардыгына. Рас кээде мен сындап айтып коем, ал сынды мен бардыгы ал эмес өзүмө да айтам. Кыргызмын, кыргызга да сын айтып атам мынакей. Бирок мен айтат десе эле
сабакка келген бар ошентип айта берсе болот деген сөз эмес. Тыюу салынат, арам болот. Мусулман болуп, кыбланы карап жыгылып атабы биздин бир тууганыбыз. Аны гыйбат кылба сен. Мен айта турган кичине укугум болгон үчүн айтам. Анткени кыямат күнү менден сурайт. Ушулардын төрүндө олтурдуң, никесин кыйдың, сабак айтып, токтобой сүйлөп аттың, айтып койбодуң деген мага сурак болот. Сен айтпа, антип жамандаба сен. Сен бир тууганын катары көр. Талаш маселе болуп калса айт, бар ошо сурай тургандардан сурап ал, досум экөөбүз мындай эле бу теманы сүйлөшөйлү. Маскаптар туурасында кыйда боюнча экөөбүз сүйлөшпөй эле коелу аны. Биз фазаилден сүйлөйлүк, давай. Таргиб, фазаил амал, ушуларды окуп айта берелик. Тандамал хадисти баштан хатым кыла бер, пожалуйста. Только бул маселеге киригишпе. Үммөт бузулуп өлүп атабыз, ошон үчүн бизди жеп атат бардыгы. Өгүздөрдүн тарыхы билесиңер барыңар. Ошо жанагы ак өгүз желген экен деген сөз бар. Ошентип мусулмандар желип атабыз биз. Бул жактан келип тартып кетип атат, карабай бирибиз жамандап, бирибиз жамандап атабыз. Жок, андай болбойт. Кайсыл жамаат болсун, кайсыл көз караш болсун, ахлул кибла, кыбла болуп атабы? Ушакты карап жыгылып атабы? Ал биздин бир тууганыбыз. Аны сатпа. Мусулмандын бир тууганы ага зулум кылбайт, аны сатпайт деп ачык текст келет хадисте. Зулум кылбайт дегени сатпа дегени. Сатпа дегени бирөөнүн колуна салып берип аны дегени. Кол чиймелеп арыз жазып үстүнөн, же жамандап, же бирнеке деп, бирөөгө бирнеке айтып барып, анын колун байлап, аны түрмөгө салып, аны башка кылып, ага зыян келтирбесен. Ахлул кибла, ла нукаффиру ахлал киблати. Кыбланы караганды эле биз күфүргө чыгара албай, бир тууганбыз бизде. Бир туугандык мамиле бар. Кандай гана жамаат болбосун, алардын устаздарына дагы урмат менен мамиле кыл сен. Көрсөң салам айт, төргө өткүз. Мен ошонун устазың эмес. Мен бирок мусулман. Жашы улуу, илими улуу азыраак көп болсо дагы. Туура эмес багыт болушу мүмкүн, манхажы туура. Бирок аслында Кудайды жалгыз деп билгендерден. Муфтидан аларды урушуп аткан болсо, сен кошулуп урушуп алба. Ал муфти урушканга акысы бар. Ал сени дагы, мени дагы барыбызды урушканга акысы бар. Ошон үчүн урматтуу бир тууган этият болушубуз керек. Талашып аткан маселеде жок, талашпайбыз. Кой, кереги жок, бар ошо сүйлөгөндөрдөн сурап ал деп болду. Же окуп айтып бериш керек. Бирок ошол нерсе ана алар бизге жаман мамиле кылса, биз да катандаш жаман мамиле кылган жок, туура эмес. Ал дагы жооп берет, мен дагы жооп берем. Азыр эң жаман нерсе ушул. Сырттагылар калып эле, теңирчилер калып, башкалар капырлар калып эле, биз бирибиз гыйбаттап атабыз. Маҗлистерге барсаң, Эшмат мындай, Ташмат мындай, бияққа барсаң, Чубак бидачан сабагына катышпа, бияққа барсаң, Ильяс ондайга катышпа. Болду, ошону болду кылышыбыз керек. Айтып жүргөн болсо да токтотушубуз керек. Анткени кошо менен кор болуп атабыз биз. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Кудай Таалам ынтымак берсин. Ынтымактын жетин кетирбесин. Кудайым баштаган иштерибиз таштабастан бүтүргөн насип кылган болсун. Кудайым хидаяттан ажыратпасын. Кудайым хидаяттан ажыратпасын. Кудайым хидаяттан ажыратпасын, шерменде кылбасын. Ооругандарга шифа берсин. Эл башында, журт башында тургандарга ден соолук берип, акыл эс инсап берип, бизди туура жолго жете эле башкарган болсун. Кудайым мечити жок жерлерде мечит салынган Кудайым насип кылсын. Илим алып аткан илимдерине Кудайым пайдалуу, берекелүү илим берсин. Кудайым хилим жокторго хилим берсин. Пайгамбарыбыздын манхажында жүргөндө Кудайым насип этсин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Amin. Bi rahmatika ya arhamar